Саламатсыздарбы? Бүгүн ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы боюнча отчет берүү жөнүндө сөз кылабыз. Отчет деген сөз көбүнчө ишкерлер үчүн чоң коркунуч жаратат. Отчетту кимге берем, эмне себептен берем деген суроолордун айынан ишкерлер отчеттордон качышат. Отчетторду эки түргө бөлсөк болот. Салык кызматтарына берилген отчеттор жана ишкананын жеке ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон отчеттор. Биз дал ушул отчеттор жөнүндө кеп кылабыз. Ишкана жана ишкер жеке ишмердүүлүгүнө байланыштуу отчетторду инвесторлорго, жумушчу топко, кардарларына жана кээ бирки мамлекеттик органдарга бериши мүмкүн. Бул отчет берүү системасы бизнестин же ишкананын узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө басым жасоого мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле таза жана ачык айкын отчет берүү системасы ишканага болгон ишенимди арттырат жана маркетинг багытында жардам берет. Ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжасын толук көрсөтө алган 4 ири категорияга бөлсөк болот. Бизнеске же ишканага терс таасирин тийгизип жаткан факторлорду аныктоого ишкананын бизнес модели боюнча берилген маалымат. Бул категорияга мисалы үчүн кардарлар менен болгон бир жолку же дайымкы келишимдер боюнча маалымат киргизилет. Экинчи категория бул тобокелчиктерге байланыштуу көрсөткүчтөр. Ишкана канчалык деңгээлде ишмердүүлүгүндөгү терс окуяларды башкарып жаткандыгы боюнча баалоого шарт түзөт. Мисалы, негизги кызматкерлерди кармап калууга байланыштуу тобокелчиликтерди айтсак болот. Үчүнчү категорияда негизги KPI-лар жана эң негизги индикаторлор белгиленет. Бул жерде ишкана канчалык деңгээлде өзү койгон стратегиясын жана бизнес өнүктүрүү планын ишке ашырып атканы жөнүндө маалымат киргизилет. Мисалы үчүн жаңы рыноктогу кардардык базаны кеңейтүү болушу мүмкүн. Жана 4-нчы категория жыйынтыктар индикаторлору. Каржылык жана операциялык индикаторлор. Кардарларды көбөйтүү же рыноктон киреше табуу сыяктуу маалыматтар берилет. Отчетто маалыматтык көрсөткүчтөр чагылдырып, акыркы 5 жылдык өзгөрүүлөр эске алынып, алдыңкы 5 жылдын планы түзүлөт. Ишкананын жумушчу тобуна, инвесторлоруна бул ишкананын кайсы багытта кетип баратканы жөнүндө түшүнүк берилет. Бул 4 категориянын тартуулоосунда сапатын жогорулатуу үчүн берилген 3 кадам жөнүндө айтып кетейин. Биринчиси, бизнес баасын түзүүдө негизги факторлорду эске алуу керек. Ишкердүүлүктүн көрсөткүчү бизнес моделинин алкагында баа түзүүдө бардык маанилүү факторлорду эске алышы керек. Компания кантип негизги ресурстарын өнүктүрүп жана сактап жаткандыгы да унутпашы керек. Экинчиси, бизнестин өнүгүүсүнө тиешелүү көрсөткүчтөрдүн болушу. Отчеттуулукта учурда каржылык жыйынтык менен биргеликте же анын ордуна бизнестин өнүгүүсүнө жасалган божомолдор айтылышы керек. Операциялык жыйынтыктардан тышкары көрсөткүчтөр тобокелчиликтердин башкаруу жана стратегия ишке ашыруу маселелери боюнча жетишкен прогресстерди да камтышы керек. Үчүнчү, айтылган көрсөткүчтөр инвесторлордун чечим кабыл алышына мүмкүнчүлүк бериши керек. Натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрү тигил же бул көйгөй же мүмкүнчүлүк байланышта болгон бизнестин конкреттүү бөлүгүнө тиешелүү. Отчеттуулукта бизнестин түрдүү багыттарына таасир этип жаткан көйгөйлөрдү баалоого мүмкүнчүлүк бере турган көлөмдө маалымат айтылышы керек. Жалпылап айтканда, отчет берүү системанын маанилүүлүгү ишкананын ички жана сырткы максаттарына кызмат кылат. Ошондуктан ишкерлер жана ишканалар отчет берүүдөн качпашы керек жана коркпошу керек. Достор, ошентип сабактарыбыз аягына келди. Бирок акыркы чекитти коюудан мурда акыркы 10 сабактын алкагында сүйлөшүлгөн темаларды кайталап, өзүбүзгө жөнөкөй бир структура түзүп алалы. Достор, ишкананын түзүлүп, ишмердүүлүгүн башташ үчүн экрандагы структураны колдонсок болот. Алдыңардагы структурада эң алгач бардык нерсе идеядан башталат. Идеянын жаралышы жөнүндө биз биринчи, экинчи сабактарыбызда абдан терең дискуссия жүргүзгөнбүз. Идеянын жаралышынан кийин биз сөзсүз ошонун негизинде анализ жана концепция түзүү менен алектенишибиз керек. Кийинки баскычта пландоо кирет. Каржылык, юридикалык жана башкаруу маселелеринин баарын ушул тема камтыйт. Бул баскычты өткөндөн кийин сөзсүз бизге бир демо керек. Демонун түшүндүрмөсү абдан жөнөкөй. Биздин пландын жана концепция, идеябыздын негизинде бир жолу текшерүүдөн өткөн бир процессти жаратышыбыз керек. Бир процесстен жаратып текшерүүдөн өткөндөн кийин биз инвесторго питчинг же башкача айтканда тартуулоо презентация жасаганга даяр болобуз. Ал презентациябыз бир кандайдыр бир кичинекей жыйынтыкка негизделет. Ошонун негизинде инвестор менен дискуссия жана диалог курулуп баштайт. Инвесторго
долбоорубуз, ишканабыздын планы жаккандан кийин биз туруктуулук жана сатуулар менен алектенүүнү баштасак болот. Туруктуулук жана сатуулар жаралып, ишканабыз ишмердүүлүгүн баштагандан кийин биз жыйынтыктарга жана отчетторго өтөбүз. Жана ушул процессти кайра баштан кайталап өтсөк болот. Достор, ошентип видео сабактарыбыз аягына келди. Акыркы 10 сабактын алкагында берилген жана тартууланган билим жана тажрыйба сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Сиздер жасап жаткан долбоорлор сөзсүз түрдө ишке ашат деп ишенем жана ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө достор.